Москвада Жеңиш паркын аралап жүрөбүз. Ошол жерде бир канча сотик жерди ороп коюптур. Эмнеге ороп койду экен деп кызыгып ошол жерге бардым. Поклонная горага. Бул жерге армян эли, согушта каза болгон армяндардын урматына өзүнүн баягы несин орнотот экен. Эстелик катарында. Ошол жерде жазылып турат. Армяндардын саны канча, ким билет? 3,5 миллион. Кыргыздар канча? Мен бекер сураган жокмун. Эми ушул жерден терең ойго баткыла. Сураныч. Терең ойго баткыла. Армяндар экинчи атамекендик, мына улуу атамекендик согушта 177 баатыр бериптир. Элестеттиңерби? Бизде канча? Мектепте окуган 1,5 барбы бу жерде? Бизде канча баатыр? Токтоткула. Аны да токтот. Канча баатыр бар? Эми караңыздар, ушул улуу атамекендик согуш эң адамзаттын тарыхындагы чоң апаат. Мына ушунун тарыхында 12 баатыр бар. 12 баатыр бар. 177, 12. Согуш мезгилинде бүгүнкү 6 миллион калктын ичинен канча генерал бар эле согуш мезгилинде? Кыргыз. Ким? Аны айтып берсем дагы кийин айтасыңар. Аны да кыргыз кылып берди деп. Билбесеңер мындай кылалы. Баягы мектепке жиберген балдарыңардай болбой, билбейт экенбиз деп эле отурган жакшы. Туура эмес болуп калса, ий деп жер чукуп кайып. Караңыздар. Армяндарда 74 генерал бар экен. 4 Советтер Союзунун маршалы бар экен. 1 адмирал бар экен, бир канча контр-адмирал бар экен. Неге ушул мисалды келтирдим? Не деп ойлойсуңар? Неге? Неге ушул мисалды келтирдим? Баракелде. Бул улуттун сапаты. Санда эмес, сапатын дегендигиз. Сапат. Бүгүнкү заманды карайбыз. Керемет кинолор чыгып атат. Караңыздар. Армяндар, азербайжандар, грузиндер, дагестандар, өзбектер катышып атат. Моомундай долбоорлор чыгып атат, теледолбоорлор, алар катышып атат. Биз кайдабыз? Кайдабыз биз? Неге? Спортту карагыла. Бар аралашып атат. Биз кайдабыз? Ушу келгенде эле, ушу жака кирип атканда эле ошону өчүрүш керек да биз. Чындыгындачы. Эгер сыйласак, бири-бирибизди сыйласак, өчүрүш керек. Сөзсүз чыккандан кийин өчүрүшпөш керек. Эмне үчүн ушундай болуп чыкпай атабыз? Элестетпейсиңерби? Караңыздар,
Бир нерсе десе каражат жетишпейт дейт. Ушул бир темирди алып эле улам көтөрүп, машыгып Каныбек Осмоналиевдин чыгышы мүмкүн эмес азыр. Ага да каражат керекпи, же ага да зал керекпи? Командыдан чыкпайт. Эмнеге билесизби? Мен кече ушундай кылып айттым да, биз футболдон чыгабыз деле жок деди. Эмнеге дедим? Эч качан ыңгайлуу пасты бербейт. Кече Испания биринчилигин көрөсүңөр, Франциянын карайсыңар, башканы карайсыңар. Ошол дарбазанын алдына келип туруп, ыңгайлуу турган кишиге топту узатат. Ошол тебет. Биз өзүбүз тебебиз. Бизде жамааттык түшүнүк мүмкүн эмес экен да. А жекеден чыга бербейлиби анда? Ат мингенди билбейбизби? Сууда сүзгөндү билбейбизби? Штанга көтөргөндү билбейбизби? Бокстан билбейбизби? Эмнеге билбейбиз? Эмнеге чыкпай атабыз? Мана караңыздар, өткөндөгү Олимпиаданын көрсөткүчүн карагыла. Биздин кошуна мамлекеттер Казакстан менен Өзбекстан канчанчы орунду алды бокс боюнча Олимпиадада? Алтын медальдар боюнча канчанчы орунду алышты? 3-чү. Ар бир мамлекеттин ортосунан 3-чү болуп отурушту. Бизден жок дегенде коло медалга илиндикпи? Жок. Барып катыштыкпы Олимпиадага? Жок. Эми калганын өзүңөр ойлоңуңар. Чайнап бердим, оозуңарга салдым, бир жутуп койгула дагы. Ошол бир дары болсун. Ошол дагы кийинки жолугушууга чейин ой болгонго ошол көптүргү болсун. Энелер билет көптүргү экенин, бирок азыр кыздар деле билбейт. Сиз билесиз. Көптүргү деген ошол ачыткы ошол көптүрөт. Ошол уютку болсун. Эмнеге ушундай экенбиз деген суроого ойлоп жүргөнгө бир мүмкүнчүлүк болсун. Эмнеге ушундайбыз? Чындыгында же жаат албайбызбы Эрманастын тукумдары? Же баякындай шпага менен уруша албайбызбы Эрманастын тукумдары? Курманбектин тукумдары, Жаңыл мырзанын сиңдилери. Не болду? Жок дегенде ошондойдон чыгышыбыз керек го. Же чуркай албайбызбы? Не болду? Жалгыз чуркасаң болот го. Сатымкул Жуманазаров чыкты го Олимпиадада, а бүгүн жок го. Неге? Мени жигиттер ушундай суроолор аябай таш баскандай басат. Анан кийин баякындай ойлор кетет, биздин улуттук сапатыбыз каяка баратат деген. Көкүрөк басар кимиң бар десе эле азыр окуганы да, окубаганы да, билгени да, билбеген Айтматов деп эле кыйкырып коет, се бүттү да андай десе кутулат да. Айтматовдун кайсы чыгармасы бар десем, ошол жерден анан отурат. Макулсуздарбы? Өзгөрөбүзбү? Билбейм. Аракет кылабыз. Ооба дегенге дагы ишеним жок да. Жакшы.